Корей тилинде эки цифралуу сан менен сүйлөйт экенбиз. Мисалы, ил, и, сам бул сандар менен биз айларды, күндөрдү, жылдарды жана акча мисалы эсептегенде ушул сандарды эсептесек болот экен. Ал эми бир буюмду уштуктап эсептегенде же китептерди эсептегенде же болбосо сааттарды эсептегенде биз башка цифра менен эсептесек болот экен. Бул хан, ту, се, не, тасот, йосот, илгоп, йодолп, аоп, йоль. Биз бул цифра менен 10го чейин жазып алдык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Демек биз корей тилинде сааттарды ушул цифралар менен эсептейт экенбиз. Бул жерге сааттарды эсептейбиз. Ал эми бул цифра менен биз минуталарды эсептейбиз. Биз бул цифраларды үйрөнгөнбүз, башта. Бул цифраларды. Сам, са, о болуп кетет. 1, 2, 3, 4, 5. Бул цифралар менен биз азыр саатты айтканды үйрөнөбүз. Мисалы, саат 1 болду деп биз айталычы. Саат 1. Саат 1 болгон болсо, биз саатты ши деп айтат экенбиз. Ал эми минутаны бун деп айтат экенбиз. Бун. Демек, саат 1 болот, Саатты биз бул цифралар менен айтабыз да, ал эми минуталарды биз бул цифра менен атайт экенбиз. Демек, саат 1 деген айтышыбыз керек, биз не болот? Хан, ши. Хан, ши. Хан, ши десек, саат 1 болот. Мисалы, хан, ши. 1 болду. Эми биз саат 1ден 5 өттү дегенди айтып көрөлүчү. 1ден 5 өттү, мисалы. Саат 1ден 5 өттү болсо, муну айтабыз. Саат 1-1ди айтып алабыз. Не болот? Хан, ши. Эми улап туруп бул жакта минутасын айтып көрөбүз. Минутасын кана бул цифралар менен айтабыз. Ил, и, сам, са, о. 5 болду. Хан, ши, о. Минута дегенди биз бун деп алдык. О, бун. Хан, ши, о, бун. Ал эми саат 1ден 5 өттү деп айтыш үчүн биз башта грамматика өткөнбүз. Имникка деген грамматикалар өтүлгөн. Хан, ши, о, бун. Жооп бергенде эмне болот эле? Имнида деп коебуз. Да. Хан, ши, о, бун, имнида. Саат 1ден 5 өттү. Азыр биз сиздер менен сааттарды да бир сыйрадан жазып көрөбүз. Биз сандарды үйрөнгөнбүз. Демек биз азыр ошол сандардын менен сааттарды айтып көрөбүз бир сыйра. Саат 2ден 5 өттү. Биз сааттарды азыр жазып чыктык. 2 дегенди биз ту дейт экенбиз дагы. Ту. Саатты биз ши деп алабыз дедик. Ал эми минутаны бун деп алабыз дедик. Хан, ту, ши. Ту, ши. 5ти не дедик? О. О, бун. Демек не болуп калды? Ту, ши, о, бун. 2ден 5 өттү. Ал эми кийинкиси 3дөн 10 өттү. 3 дегенди биз се деп алдык. Се. Се, ши. Шип. Шип деген сан болду, минутага. Шип, бун. Шип, бун. Ал эми андан кийинкиси 4дөн 15 өттү. 4 дегенди биз не деп алдык. Не, ши. 15 дегенди шип,
5 o oldu. 10 minuta bun. Nevşi 10 bun. Keyinkisi 5'ten 20 öttü. 5 degendi biz tasot dep aldık. Tasot şi 20 bun 20 öttü. 20 bun. Tasot şi 20 bun imnida. Saat 5'ten 20 öttü. Эми биз сиздерден саат канча oldu? Saat 5'ten 20 öttü деген сүйлөмдөрдү түзүп көрөбүз азыр. Мёт ши, мёт деген бул канча деген сөз, ши деген бул саат болду. Мёт ши суроо бергенде биз имникка же болбосо иеё грамматикасын өткөнбүз. Башта мёт ши эё. Бул жеринде үндүү тамга болгону үчүн биз эё грамматикасын улап алдык. Суроо болуп калды бул. Мёт ши эё, саат канча болду? Саат мисалы 2ден 5 өттү десек биз эмне деп алдык? Айтып көрөлүчү. Туши saat 2'den 5 o minutаны bun деп алды. O bun иеё. Биз башта иеё, эё грамматикаларын өткөнбүз. Бул жеринде үнсүз тамга менен бүткөнү үчүн иеё грамматикасы уланды жооп берилгенде. Туши обун иеё. Туши обун иеё десек болот экен. Бүгүн биз сиздер менен айларды, жылдарды, күндөрдү корей тили менен айтканды үйрөндүк, сааттарды. Демек биз кийинки корей тилинин сабагына чейин сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Аньонхи, кесаё.